кыргыз интеллигенциясынын атынан кайрылуу келип атат. Бул кайрылуу өтө жүйөлүү кайрылуу. Кандай кайрылуу дей турган болсок, кыргыз бүтүн билген, бүт тааныган Шоро компаниясын негиздеген Табылды Эгембердиев деген инсанды кыргыз эмес, Шоро аркылуу кыргызды тааныган дүйнө болуп калды да. Ошол Табылды Эгембердиев Шоро компаниясын негиздеп, супароэтнографиялык комплексин түзүп, ошол модельди, салттык модельди Кыргызстандын бардык тармагына жайылта билген инсанга эмгек баатыры наамын ыйгарып койсок, бул эң туура болот деп ойлойм. Колумда кыргыз интеллигенциясынын атынан кайрылуу дагы турат. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, сиздер дагы колдоп берсеңиздер, чындап эле бүгүнкү күндө мамлекет үчүн эмгек кылган, келечек үчүн эмгек кылган инсандарыбыз, Табылды Эгембердиевдей инсандарыбыз өтө сейрек. Табылды Эгембердиевди эмгек баатырына көрсөтсөк, бул эң туура болот деп мен ойлойм. Жана сиздер дагы колдойсуздар деп мен ишенем. Эми Табылды Эгембердиев деген инсанды айтканда, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу, сиз жакшы билесиз, бул кишинин чыгармачылыгы менен шайкеш бүгүнкүнүн тирүү классиги, бүгүнкү адабиятыбыздын алпы десек дагы болот, Шайлообек Дүйшеев деген бир кездеги кайдыгерлик, арабадагы ыр, бүгүнкү агындылар деген чыгармаларды жазган Шайлообек Дүйшеев кыргыз адабиятынын бүгүнкү тирүү классигине дагы ушул Табылды Эгембердиев агайыбыз менен бирге эмгек баатырын берип койсок, адабияттагы анын салган чыйыры жана көтөргөн эмгеги өтө чоң. Шайлообек Дүйшеев менен Табылды Эгембердиевке эмгек баатырын берүү боюнча, урматтуу Алмаз Акунжанович, ушул кайрылууну тапшырып коелу, колдоп бересиздер деп ишенебиз. Рахмат сиздерге.